Саламатсыңарбы? Биз буга чейинки чыгарылышыбызда ким жана кантип буга чейин консервация болуп, жабылган түштүк батыш көрүстөнүндө жерди сатып келгендигин көрсөтүп бергенбиз. Анда биз көрүстөндүн жаңы дайындалган жетекчиси Руслан аттуу жигит $3000 өзүнүн жетекчисинин макулдугу менен көрүстөндөн орун таап бергендигин айтканбыз. Ошондой эле ал жердин санитары Данияр жана анын шефи Төракан Жунусбековдун кыңыр иштери баяндалган. Ал өз учурунда жаңы кардарлардан тырмакчанын ичинде. Пайда тауып калуудан каршы болгон эмес, себеби Жунусбеков өзү көрүстөндүн санитары Даниярга кайрылууну сунуштаган болчу. Белгилей кетсек, Данияр аттуу санитар дагы деле чоң арык көрүстөнүндө баруунун жетекчилиги алдында ишмердүүлүгүн ийгиликтүү улантып келет. Эгер чын болсо өзүнүн чарасын алат. Анткени биз толук далилденбесе дагы, мындай косвенный мындай бир күнөөсү бар болсо, ошолорду дагы мындай жазалап жатабыз да. Биздин публикациядан кийин Бишкек шаардык мэриясы бул фактылар боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгын айтышып, иштин материалдары укук коргоо органдарына берилгендигин маалымдашкан. Бирок Ленин райондук ички иштер башкармалыгына ал иш боюнча кылмыштын курамы жок, мурдагы эски материалдар келгендигин маалымдашты. Мындайча айтканда, биздин публикацияда камтылган кыңыр иштер боюнча эч кандай материалдар РОВДга барган эмес. Ички иштер министрлиги да эч кандай материалдар жок экендигин билдиришти. Мындан улам ал материалдар кайда, деги ал укук коргоо органдарына жөнөтүлгөнбү же жокпу деген суроо туулат. Белгилүү болгону, Руслан аттуу көрүстөндүн жетекчиси публикациядан кийин кызматынан төмөндөтүлгөн. Анан калса Руслан коомчулуктан уялдыбы же башка себептер болдубу? Ал төмөндөтүлгөн жаңы кызматынан да өз эрки менен жумуштан бошоп кеткендиги маалым болду. Калганы мурдагыдай эле иштеп, сөөктү мыйзамсыз жерге берүү ишмердүүлүгү менен алектенип жүрүшөт. Бул жагдайда эң эле күлкүмүштүүсү Жунусбеков биздин публикациядан кийин башка журналисттерге мындай жол менен ал сөөктү коюуга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен мыйзамсыз кайрылгандарды аныктап алгым келген деп актангандыгында болуп турат. Жада калса ал план перехват, секретная операция деген сөздөрдү колдонуп, бийик сүйлөгөндүгү күлкүнү жаратат. Мен ал жерде $3000 деп айттым дейт. Эмне үчүн десем, $3000 примерно 300 000 болот экен. А булардын коюп атканы 35 000. Мындайча айтканда 10 эсе кымбат. Ошол макул болмок эмес, любой адам 10 эсе кымбат. Анан барып эле түрктөргө түшмөк, анан түрктөргө түшүп 35-40 миңге барып туруп кайта коюп атканда анан кармайбыз деп. Баягы мындайча айтканда баягы кымбат бааны айтып кетире бергем дейт. Анан булар бизге ошону журналисттерди жалдап туруп, анан тетире эмелерди уюштурду. Ошол жерден дагы мына канча аракеттерди кылды, биз бирок алардын эмесине түшкөн жокпуз да. Төракан мырза, сиз көптөн бери ушул бирок бүгүнкү күнү мынакей, бүгүнкү күнү азыр аларды калкалаган чоң адамдар мага кандайдыр бир кылмыш ишин жабыштырып туруп камап коюунун аракеттерин көрүп атат. Буквально кечеги күнү түндө уже оперлер чалышып, болбогон нерселер менен бир кылмыш иштерин козгой албай, камай албай кыйналышып атат да. Бирок муну менен иш бүткөн жок. Эми биз баруу тарабынан мыйзам бузуу фактыларынын жаңы порциясын көрсөтөбүз. Анда түн ичинде сөөктү мыйзамсыз жерге берүү иштери, ошондой эле ритуалдык агенттиктин убагында коомдо бул тармакта аты алыска чыккан адамдар менен болгон байланышы тууралуу сөз кылабыз. Анда баштадык. 2022 жылдын 17 ноябры өлүк кана гроптогу аялдын сөөгүн анын үйүнө чейин Чорный Лотос ритуалдык агенттигинин унасы менен жеткиришүүдө. Үйүнөн аялды туугандары акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүн уюштургандан кийин кечки саат 22:00-дө сөөктү Toyota Avensis үлгүсүндөгү күмүш түстөгү унага жүктөшүүдө. Анын аркасынан Toyota Land Cruiser чыккандыгын көрүүгө болот. Алар шаар аралап чоң арык көрүстөнүнө бара жатышат. Саат 22:30-да алар көрүстөндүн аймагына кирип кетишет, бирок дарбазада аймак саат 21:00-дө жабылары жазылып тургандыгын көрүүгө мүмкүн. 1 мүнөт өтпөй баягы жол тандабас кирип келип,
Андан 2 аял жана 3 эркек адам көрүстөнгө кирип кетишти. Түн ичинде алар сөөктү кайсыл жерге жашыргандыгын аныктоого мүмкүн болгон жок. Себеби алар биздин жарыктандыруу жабдыктарды көрүп калгандыгынан улам бир нерсени сезгендей болушту. Саат 23:15-те маркумдун туугандары көрүстөндөн чыгып, шаарды көздөй бет алышты. Вы сейчас заходили на территорию кладбища, а перед вами машина заезжала туда, тело выгружала. Вышел с территории кладбища. До этого сейчас такси было, универсалка. Завозила туда тело. А вы туда зачем заходили? Я не заходил, туда, чего взяли, что ли? Камера все зафиксировала. Я разве оттуда вышел? Вы оттуда вышли, номера все зафиксированы. Албетте, алар көрүстөндөн чыккандыгын жашырып, ал жерден тезирээк кетүүгө кам көрүштү. Айта кетсек, гропту алып келген унаа көп жылдан бери түштүк батыш көрүстөнүнө сөөк ташып кызмат кылат. Анын рулундагы Болотбек баруунун мурунку кызматкери Фархат Алиевдин айдоочусу. Ал эми Алиев өзү 2022 жылдын сентябрында ушул эле көрүстөндө сөөктү мыйзамсыз жерге жашыруу иши боюнча милиция тарабынан кармалган. Бирок анда Ленин райондук милициясы ага кылмыш ишин козгоодон баш тартып коюшкан. Эми ал ишин улантып, Феникс ритуалдык агенттигинин буйрутмасын аткарып жүрөт. Кызыктын баары ушул жерден башталат. Феникс маркумду жерге берүү боюнча кызматтарды көрсөтөт. Бишкек ички иштер башкармалыгы менен болгон келишимге ылайык Феникс ишканасына шаарда 102 номуруна каза болгондор тууралуу түшкөн маалыматтар дароо эле Феникске да келип түшөт. Анын ордуна кылмыш же кырсык болгон жерге соттук медициналык эксперттерди Феникстин унаалары алып барышып, сөөктүү өлүкканага дал ушул Феникстин кызматкерлери жеткиришет. Ошол арада агенттиктин жумушчулары маркумдун жакындарына кызмат көрсөтүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Компания документтер боюнча өтө эле жаш, ал жерде баруунун мурдагы кызматкерлери иштешет. Алардын айрымдары маркум журналист Улан Эгизбаевдин ушул темадагы резонанстуу материалдарында аттары аталган. Радамант ритуалдык кызматтын директорунун орун басары Даниил Кустовдун айтымында, бул жерде милиция жана шаардык өлүккананын кызматкерлеринин байланыштары бар. Для легализации коррупционных схем, которые существуют на юго-западном кладбище. Буга чейин жабылып калган түштүк батыш көрүстөнүнө сөөктүү коюуну мыйзамдаштыруу үчүн тез арада рынокко бир компанияны түзүп чыгара калышкан. Алар Бишкек милиция соттук медициналык экспертиза менен келишим түзүшкөн. Ал компания ушул жылдын башында түзүлгөн. Мындайча айтканда, анын пайда болгонуна 1 жыл боло элек жатып, кантип келишим түзүүгө жетишти. Анын максаты ритуалдык кызмат тармагында монополист болуу жана түштүк батыш көрүстөнүндөгү коррупциялык схеманы мыйзамдаштыруу болуп эсептелет. Этой компании нет еще и года. Буга чейин ушундай келишим Радамант менен да түзүлгөн. Андан кийин баруу менен ишке монополия каршы агенттиги киришкенде келишим токтогон. Андан кийин Муратов жеке ишкерлик менен келишим түзүлгөн. Бирок аны да Бишкек милициясы жокко чыгарган. Акырында ортодо алар Феникс менен келишимге келишкен. Феникс расмий түрдө Роман Муратовго катталган. Мындайча айтканда, Муратов жеке ишкерлиги Феникс жоопкерчилиги чектелген коомго айланып кеткен. Бул жерден катуу күрөш башталат. Феникстин ритуалдык тармактагы монополист болуп алышы анын конкуренттерине жага берген эмес. Алар монополияга каршы агенттигине сотко кайрылышып, Бишкек милициясы Феникс менен келишимди токтотууга чакырышат. Мы обратились в государственное агентство. Биз монополияга каршы мамлекеттик агенттигине кайрылганбыз. Биздин кайрылуубузга 2 эскертме жазып беришкен. Бирөөсү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына келишимди токтотуу боюнча жазылган. Мындайча айтканда, атайын мамлекеттик орган тарабынан Бишкек милициясы тарабынан монополияга каршы мыйзам бузулуп жаткандыгын аныкташкан. Алар эскертмени аткарбай жатышат. Доказано нарушение со стороны ГУВД. Көптөгөн даттануу арыздар өз жемишин берип, монополияга каршы агенттиги Бишкек шаардык милициясына Феникс менен келишимди токтотууга сунушун берет. Бүгүнкү күндө Бишкек милициясы Феникс жана Радаманттын ортосунда соттук териштирүүлөр уланып жатат. Бирок монополияга каршы агенттигинин сунушуна карабай Бишкек милициясы Феникс менен келишимди токтотууга шашылбай келет. Установлено то, что
Сөөктү алып чыгуу тергөөчүлөрдүн функционалдык милдеттерине кирери аныкталган. Башкача айтканда алар үчүнчү жакты бул ишке аралаштырбоого милдеттүү. Мындан улам биз Бишкек милициясына эскертме бергенбиз. Алар биздин эскертмени сот аркылуу жокко чыгарарын билдиришүүдө. Было вынесено предписание, которое было обжаловано в судебные органы. Ал эми Бишкек ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев буга чейин Феникстей өзгөчө ыйгарым укуктарга радамант ээлик кылып келгендигин айтып, бирок кийинчерээк көп мыйзам бузуулардан улам алар менен болгон келишимди кайра карап чыгуу чечими кабыл алынгандыгын билдирди. Анда Бишкек милициясы тарабынан бул келишимдеги документке кол коюуга укуктуу эмес адам кол койгондугу аныкталган. Келишим Ногойбаевдин Бишкек милициясына жетекчи болуп келе элек кезинде коюлгандыгы белгилүү болгон. Радамантка болсо учурдагы документти талкуулоо үчүн кызматкерлери милицияга чакыртылган. Ага жооп беретинде Радамант бир тараптуу келишимди жокко чыгаргандыгы тууралуу маалымдама алышат. Укук коргоо органдары Радамантка жогорку мазмундагы кат жөнөтүшөт. 2016 жылдын 24 февралында түзүлгөн макулдашуу боюнча эки жумушчу күндүн ичинде келишимди бузууну сунуштайбыз. Болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына белгиленген тартипте бир тараптуу келишимден баш тартууга, бул келишимди бир тараптуу бузууга жана жогоруда көрсөтүлгөн келишимди түзүүнүн мыйзамдуулугу жөнүндө маселени карап чыгууга укуктуубуз. Радамант менен келишим токтогондон кийин Бишкек милициясы баруу менен макулдашат. Ага Радамант каршы экендиги тууралуу бардык инстанцияларга кат жөнөтөт. Баруу менен келишим токтойт. Андан кийин келишим Муратов жеке ишкерлиги менен түзүлөт. Кийинчерээк Муратов Бишкек милициясы менен иштөө үчүн ишканасын башка ат менен каттатырат. Бул жерде Муратов менен баруунун кандай байланышы бар деген суроо туулат. Бишкектин ритуалдык агенттигинин мурдагы кызматкери Алихан Алиев 2021 жылдын 18 майында УКМК тарабынан консервация болуп жабылган көрүстөнгө 40 000 сомго сөөктү жашырууну уюштургандыгы үчүн кармалган. Роман Муратов болсо Алиевдин тууганы жана Феникстин көмүскөдөгү жетекчиси. Ал эми Алиев менен баруунун байланышы айдан ачык. Себеби шаардагы бардык көрүстөндөр барууга карайт жана анын жетекчисинин макулдугу жок, ал жерге сөөк жашыруу мүмкүн эмес. Ошондой эле биздин булактардын маалыматына караганда Алиев менен Төрөкан Жунусбеков бири-бири менен дайым байланышта экендигин айтат. Мындай схемалар бир эле түштүк батыш эмес, башка буга чейин жабылган көрүстөндөрдө да иштеп келет. Айтсак, Дордой тараптагы түндүк көрүстөнү. Бул жер жабык, бирок буга чейин алдын ала сатылып алынган жерге сөөк жашырса болот. Бирок ага карабай 24 ноябрь күнү баруунун кызматкери ал жерге груз 200 унасын тоскоолдуксуз киргизип жиберген. Ал эми жерди казып жаткандар бизди байкап дароо кимдир бирөөнө телефон чалып жатышат. Кийинчерээк биздин булактардын маалыматына караганда биздин көрүстөндө пайда болгондугубуздан улам Бишкектин ритуалдык агенттигинде кандайдыр бир чыңалуу болгон. Ал эми 27 ноябрда укук коргоо кызматкерлери чоң арык көрүстөнүндө Кудайдын куттуу күнүндө күндүз эле Фархат Алиев маркумду жерге жашыруу иш-чараларын уюштуруп жаткандыгына байланыштуу кармалгандыгы тууралуу маалымат тарады. Ленин райондук ички иштер башкармалыгы ага өзүн билемдик беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Шаар мэриясындагы териштирүүдөн кийин Төрөкан Жунусбеков анын кыңыр иштери жакында ачыларын туюп, өзүнүн Facebook баракчасына аны каралап жатышат деп пост чыгарат. Ошондой эле ал постунда бир нече жылдан бери Кыргызстан үчүн абдан зарыл болгон сөөк коюу иштери боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыкканын жана ал 4 пункттан турганын айткан. Биринчи, ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн жеринде коюлууга бекер болсун деп туруп чечтик. Экинчиси, көрүстөндөр, жан көрүстөндөр суугат жерлерде болбосун. Анткени Кыргызстандын суугат жери өтө аз. Суугат жерин баарын көрүстөнгө айландырсак, продовольственный безопасность деген чыгат да. Дөңсөлөрдө, тоо этектерде, анан бир кароосуз калган жерлерде мүрзө болсун деп. Андан кийинкиси рекультивация деп коет. Канча бир жылдар өткөндөн кийин ал мүрзөлөрдү тегистеп туруп кайрадан ишке берүү. Мисалы үчүн центральный мечит түрктөр куруп берген $30 миллион. Ошол мүрзөнүн үстүнө курулган.
Бирок мындай нерсени биз кандай болуп жатабыз? 2011 жылы парламенттин кароосуна сөөк коюу жана сөөк коюу иштери жөнүндө 4 пункттан турган мыйзам келип түшөт. Анын автору болуп ошол кездеги баруунун жетекчиси Болот Карамуратов болчу. Жунусбековдуку Карамуратовдукунан бир жеринен эле айырмасы бар. Бул жерде плагиаттын улагы ор коюп эле чыгып турат. Этот закон решает. Бул мыйзам бир нече маселени чечет. Биринчиден, кайсыл бир жаран каза болгондо республиканын аймагында ага сөөгүн коюуга жер акысыз берилиши керек. Бул эмнеге керек эле? Бул көрүстөндөрдү ар жерде пайда болбогондугун алдын алат. Кээде көрүстөндөр жол жээгинде, сууга жакын аймактарда айдоо аянттарына катарлаш пайда болууда. Санитардык нормалар иштеши керек. Анан калса кремация нормалары керек, айрыкча Бишкек Ош шаарларына ал зарыл. Наверное, в городе Ош. Бул иш боюнча биз Бишкек шаардык мэриясына кайрылганыбызда мындан ары ритуалдык агенттиктин кызматын жана шаардагы көрүстөндөрдү вице-мэр Нурдан Орунтаев көзөмөлдөй тургандыгын уктук. Ал берген интервьюсунда биздин публикациядагы бардык мыйзам бузуулар текшериле тургандыгын айтып, керек болсо күнөөлүүлөр кылмыш жоопкерчилигине тартыла тургандыгын айтты. Ничего сложного нету. Бул жерде оор нерсе жок, бардыгы белгилүү, татаал нерсе деле көрбөй турам. Азыр керектүү мыйзамды кабыл алуу оор деле эмес. Сөөк коюуда кандайдыр бир мыйзам бузуулар аныктала турган болсо, аларга сөзсүз түрдө чара көрүлөт. Отработать все эти моменты. Бирок бизде октябрь айындагы биринчи материалыбыздан кийин эмнеге мэрия жана укук коргоо органдары мыйзамсыз сөөк жашырууга тиешеси бар делген адамдарга карата чара көрүлбөгөндүгү боюнча суроолорубуз дагы деле калды. Балким бул бизнеске жогору жактагы чиновниктердин катыштыгы да бар жана алар пайдалуу келеше булагынан ажырап калуудан коркуп жаткандыр. Биз билгендей адам өлгөндөн кийин ал каалаган жерге сөөгүн берип жашыруу үчүн колу таза эмес чиновниктерге $1000 долларларды аяшпайт. Урматтуу биздин көрөрмандар, кийинки чыгаруубузда биз баруунун жетекчилиги кайбир учурда мэрия чиновниктери дагы кандай жол менен байлык топтоп жаткандыгы тууралуу айтып беребиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар.